Саламатсыздарбы достор, жаштар, урматтуу мекендештер. Мен ушул кайрылуу жолдойн деп көптөгөн соц тармактарда аябай аянычтуу кабарларды угуп күн сайын мындай жүрөк сыздап атат. Ошондуктан келиңиздер бир өзүбүз анализ жасап, ушул мындан ары кантип жашайбыз. Бул коронавирус илдети бизге 1-14 күндө ооругандан кийин ал ошол бойдон кетпейт экен. Адистердин айтымында бул вирус биз менен жашайт, 2-3 ай мөөнөт жүрө берет дейт организмде. Ошондуктан биз ага каршы эмне кыла алабыз? Адистердин айтымында эң биринчи бүгүн биз өзүбүздүн жашообуз мурдагыдай болбойт. Мына ошол нерсе, ошол фактыны биз кабыл алалы. Себеп мындан ары бул вирус менен күрөшүү бул бир айлык жумуш эмес. Бул өмүрүбүздө биз менен калуучу илдет болуп калып атат. Ошондуктан анын ойгонушуна, биздин организмдин иштешине тоскоол болушуна биз ар дайым күрөшүшүбүз керек. Бул эрежелерди бир айтып өтсөк. Бул вирустун ойгонушуна көбүнчө кайсыл себептер болуп атат? Мен угушумча, эң биринчи мен өзүм дагы тажрыйбаман өттү. 3 саат мен кондиционердин алдында муздагыраак жерде отуруп койдум. Эртеси менде температура башталды. Мына ушуга окшогон кээ бир Чубак Ажы Раматылыктын тарыхын уксак, ал дагы айтат, ошол огороддо иштеп, тердеп, анан ошол тер менен көп муздак жерде жүрүп калды депчи. Дагы башка бир ситуацияда мен айтат, мен муздак сууну үйдө келип ичтим эле, түндө муздак суу ичтим эле, анан кондиционер жагып туруп уктап калдым эле деп атат. Кээ бирлер айтат, түндө келип туруп ошол душка түшүп, ошол курганбастан суу боюнча уктап калдым. Мына ушул себептер вирустун ойгонушуна таасир этип атат. Унаадагы, автоунаадагы кондиционердин жагылып жүрүшү, азыр күн ысык баарыбыз чыдап албастан коюп алып атабыз, анан ысык суук болуп туруп организмден ошол вирус ойгонот. Эми ошол нерселерди биз кантип күн сайын көзөмөлдөйбүз. Эртең менен тургандан кийин сөзсүз түрдө биз тамагыбызды чайкап, колубузду жууп, андан кийин процедура, эртең мененки процедураны, эртең мененки зарядканы сөзсүз кылышыбыз керек, достор. Бул мындан ары биз ушул маданият менен, ушул эрежелер менен биз ага каршы тура алабыз. Биз үй бүлөбүздү, өзүбүздү туура тамактанууга, өзүбүз туура жүрүүгө, эртең мененки процедураларды жасоого, анан колубузду сөзсүз мен жумушка барганда, киргенде, чыкканда, эшикти кармаганда ар дайым кол жуушка туура келип атат. Бирок ошол нерсени тажабастан ошону менен күндү жасайбыз. Бул биз үчүн маданият болуп калат. Бул үчүн күнүмдүк эреже болуп калат. Мына ушул нерсени сиздерге айтайын деген ой менен кайрылдым. Бул процесс, бул жумуштан тажабастан ошол нерсени биз күн сайын процессти сүйүү менен жасайбыз. Колубузду жуубуз, оозубузду чайкайбыз, тамагыбызды чайкайбыз. Мына перекис водород, сода менен кандай вариант болбосун, ар дайым гигиена, тазалык, жанар аралык дистанция, бул айтып атат, баарыбыз билебиз. Болгону биз аны кыла албай атабыз. Бир күн кылабыз, 2 күн кылабыз, 3-чү күн унутуп коюп атабыз. Мен көпчүлүк учурда билем, мына жумушта деле, башка деле, көчөдө деле биз кол берип саламдашып атабыз. Эми убактылуу мүмкүн кала берсе капы болбойттур досторубуз. Салам алейкум. Же болбосо ушундай бир ымдап ийилип ушундай салам берүүнү үйрөнөлү достор. Ошого кирели. Ошол нерсе бизге бүгүн керек, муктаждык болуп атат. Туура кабыл алышат баары эле. Анан азыр бизде Кыргызстан ситуациясы өзгөчө. Биз врачтарга жардам берели. Кайсыл учурда кандай болуп атат? Биз ушул илим изилдөөчүлөргө жардам берели. Өзүбүздүн статистика менен бөлүшөлү. Алар ошол статистиканы анализ кылып,
Кыргызстандын ситуациясында мына моореки ситуациядан кийин ооруп калып атат. Адамдар мындайдан кийин айыгып атат. Биз бир гана рецепт менен, бир гана протокол менен жашай албайбыз. Адамдын организми ар түрдүү. Анын биз жыйынтыгын гана көрүп атабыз. Бирок сиздин организм менен менин организм, же болбосо 50 жаштагы, 60 жаштагы адам, же болбосо 10 жаштагы баланын организминин шарттары ар кандай. Бир протокол баарыбызга жарабайт. Аны ситуацияны атайын адистери чечет. Бирок эң негизги процедураларды бул билебиз. Кайсыл учурларда эмнелер жасаш керек экенин биз билебиз. Ошону гана так сактаганга үйрөнөлү, так сактап өзүбүздү көзөмөлдөйлү достор. Мына ушул мындан ары жашоону ошондой өзгөртөлү. Анан биз башка бир жашоодогу башка бир маданиятка келебиз. Эрежелер өзгөрөт, туура кабыл алышыбыз керек. Ошол урматтуу достор, мына көп сүйлөбөйм, бирок силер менен дагы жаңы кабарлар болсо, жаңы данный деп коебуз, маалыматтар болсо бөлүшүп турамын. Рахмат, барыңыздар аман эсен болуңуздар. Рахмат, көрүшкөнчө.